Ошону кандай кыларбыз биз деле билбей калдык, же болбосо же майлап уюлдук байланыш жок, же свет жок, же мектебибиз да жок. Элдер калышты, мына кайрылышын сиздин колуңузга тапшырып коеюн. Кабак айылында да бул кийинки айылында 21 түтүн жашайт да. Ушул жерде свети жок да. Азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Свет тартылган эмес да, ошол боюнча мен энергетика министрине кайрылдым эле, мен айттым. Канча акча кетет экен? Общий 8 миллион кетет экен. Анда эмне 21 тиги түтүндү башка жакка көчүрүп келебиз анда. Хорошо, вице-спикер айткандан кийин бүтүрөлү. 10 жылдан бери ушул жакта жашайм, свет келе элек болчу, буюрса быйылкы жылы свет келет деп сүйүнүп жатабыз. Нурбек Сыдыгалиев ушул ЧАЭКтин депутаты парламентте ошол жөнүндө сөз көтөрдү эле. Андан кийин могу жазда эле ЧАЭКке келди эле, бир иш чара өткөрдү эле. Ошол жакка да барып ушул свет жөнүндө дагы мен айттым эле, сиз көтөрдүңүз эле, ушунун дагы артына ушул ишти аягына чыгып берсеңиз десем дагы ошол жерден дагы айтты эле, айыл өкмөтүбүзгө айтып кандай болуп атат деп баардыгын сураштырды эле. Ошо боюнча да ошол кишинин жардамы менен мына айылыбызга свет келип, элдин баары сүйүнүп, тамактарын жасап барышып, ишкерлерге өздөрүнүн жардамдарын берип жашашат. Ушул светтин маселесин көтөрүп, парламентте акчасын бөлдүрүп, Нурбек Сыдыгалиевке чоң рахмат. Кичине болсо да балдарыбыз жарык көрүбүз. Биз дагы ушул жетишкен заманда жашасак деп элдин үмүтү. Чоң рахмат ошол депутатыбызга. Садыр Нуркожоевичке да чоң рахмат. Деле өмүрүндө бияка деле свет эмес эчтеке келген эмес эле. Ушул светибиз келип эле ошол. Свет тууралуу эле болуп атат биякта проблема. 30 жылдан берки убакыт аралыгында Кең Суу айылында электр жарыгы жок болгон. Бүгүнкү күндө айылыбызга электр жарыгы келүү алдында турат. Бул электр жарыгынын келишине Жогорку Кеңештин депутаты Сыдыгалиев Нурбек Өнүрбекович агабыздын салымы ушул жылдын этегине чейин айыл эли толук электр жарыгы менен камсыз болот деген үмүттөбүз. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке дагы айыл элибиздин атынан терең ыраазычылык